Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандын тайбокс курамасы дүйнө чемпиондугунда 5 медаль жеңди. Кыргызстандын тайбокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү Туркиянын Стамбул шаарында өткөн дүйнө чемпиондугунда 5 медалга ээ болду. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкенде, анын ичинен 2 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль. Кыз-келдер арасында Аделя Асылбек кызы жана Милана Шихшабекова алтын медалга ээ болушса, Орозбекова Махабат 67 килограммга чейинки салмакта экинчи орунду ээлеген. Ошондой эле Шарипа Мунарбек кызы 45 килограмм салмакка чейин категориясында коло медаль утуп алган. Ал эми эркектер арасында Ихтияр Каныметов 63,5 килограммга чейинки салмакта 3-чү орунга ээ болгон. Эске салсак, аталган мелдеш 14-18 август күндөрү өтүп, ага курама команда башкы машыктыруучусу Дилшат Даутовдун жетекчилиги алдында мелдешке катышкан. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Каралардын доору чын эле бүттүбү. СССР тарап Кыргызстан эгемендүүлүктү алып, өз тарыхын жаза баштаган күндөн тарта каралар кескин түрдө өнүгө баштаган. Албетте бирөөнүн токочун байлыгын тартып алуу тереңди агызып мээнет кылгандан алдаганча жеңил эмеспи. 1990-жылдары уюшкан кылмыштуу топтор жаңыдан жанданып, гүлдөп турган чак эле. Ошол жылдары көчөгө чыкмак турсун, өз үйүңдө уктоо да кооптуу болуп калган. Башканы айтпай эле коеюн, кышында нурка тумак кийгенде да коркуп калышкан эсимде. Ал боюнча Сакиш менен Бопуштун да тамашасы бар эмеспи. Чымыр денелүү, ал күчүнө тулуп турган спорт менен машыккан жигиттер байлардан баштап карапайымдарга чейин карактап турушкан. Албетте амалдуулар алар крышевать эткени үчүн байлыгынан бөлүшүп турушкан. Ошентип жөнөкөй карактоодон башталган нерсе опугыларга чейин чоңойду. Уюшкан кылмыштуу топторго карактоо менен гана чектелбестен адам уурдоо, баңгизаттарды сатуу, курал-жарактарды сактоо жана башка бир топ кылмыш иштери менен алектенип келишти. Керек болсо бийлик бутактарына чейин кийлигишип, өздөрүнүн кишилерин коюшуп, алар диктовать эткен убактар болгон. Канча президент келип, кылмыштуулук менен күрөшүмүш этип, бирок ар кандай бизге белгисиз себептерден улам аягына чыга алган эмес. Канчалаган ишкерлер бизнесин тарттырышты, канчалар алардын курмандыгы болушту, бир Кудай гана билет. Кулачын жайган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү азыркы убакка чейин каалагандай тайраңдап келишти. Садыр Жапаров 2021-жылы президенттикке киришип жатканда эле уюшкан кылмыштуу топ деген түшүнүк жоюлсун деген талапты коюшкан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маегинде биздин тушубузда жеке менчикке кол салуу деген болбойт. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай ОПГ бандиттер, рекеттер деген түшүнүк болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Бул президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери тынч жашабаса мыйзам чегинде жазаланат. Ким кимди крышевать этсе, үстөмдүк кылса сөзсүз түрдө жазаланат. Камчы Көлбаев дагы мурункудай ишкерлерге басым жасап, мыйзам бузса сөзсүз жазаланат деген эле генерал. Албетте канатын жайып алган кылмыш чөйрөсү менен күрөшүү жеңил болгон жок. Ал үчүн укук коргоо органдары күнү-түнү иш алып барышты. Майда бандиттерден тартып, үлкөндөрүнө чейин кармалып, жазаларын алышууда. Каралар менен күрөшүүнүн жүрүшүндө былтыр 4-октябрда мыйзамда куруу Камчы Көлбаев атайын операция учурунда жок кылынды. Ушундан кийин социалдык тармактарда Крим авторитеттери Улан Токтосунов, Сакал, Кадырбек Тосонов, Дженго, Улан Барчакеев, Узун Улан, Бактыбек Аманкулов жана Алмазбек Эрмекбаев жана башкалар криминалдык макамдан баш тартып, мындан ары Кыргызстандын мыйзамдарын сактоого убада берген видео кайрылуулары пайда боло баштады. Ушул жактан бир нерсени басып белгилегим келет. Садыр Жапаровдон башка бир дагы президент Крим дүйнөсүн түп тамырынан бери жок кылууга чечкиндүү кадам таштай алган эмес деп жазган Саясат Кейжи сайты. УКМК баасы 117 миллион сом болгон Токмок унаа бекети мамлекетке кайтарылды.
Чүйдөгү мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен Токмок унаа бекети мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 1997 жылы Токмок жүргүнчү ташуу ишканасы унаа бекети АКСынын акцияларынын көпчүлүк бөлүгү мыйзамсыз жол менен жеке колдорго өтүп кетип, ал жерден бир нече адамдын үлүшү болгон. Ошол эле учурда мамлекетте 30% үлүш калганына карабай, өлкө бюджетте бир дагы тыйын пайда түшкөн эмес. Териштирүү иштеринин натыйжасында акционерлер унаа бекетти мыйзамсыз менчиктештирилгенин моюнга алып, баасы 117 миллион сом болгон унаа бекеттин өз ыктыярлары менен мамлекетке кайтарып берген. 12 жылдык окуу 5 балдыктан 10 балдык системага өтүү пландалууда. Кыргызстанда мектептерде 12 жылдык окууга өткөрүүнүн алкагында окуучулардын билимин баалоодо 5 балдыктан 10 балдыкка системага өтүү пландалууда. Бул тууралуу Кыргыз Билим берүү академиясынын сайтында жарыяланган 12 жылдык мектептик билим берүүгө өтүү концепциясында айтылат. Концепцияда жазылгандай 10 балдык системага өтүү окуучунун билимин дагы калыс баалоо үчүн жасалат. 1-2 класстарда балдарга баа коюлбайт. 3 класстан тарта окуучулар баа ала баштайт. Ошондой эле документте айтылгандай 6 жана 9 класста аяктап жатканда окуучулар жогорку класска көчүү үчүн сынак тапшырышат. 12 жылдык окуу башталгыч жалпы билим берүү 1-6 класстар 6-11 жаш. Негизги жалпы билим берүү 7-9 класстар 12-14 жаш жана жалпы орто билим берүү 10-12 класстар 15-17 жаш болуп бөлүнөт. Мектепти аяктагандан кийин окуу жайда билим алгысы келгендер азыркыдай эле жалпы республикалык тестилөө тапшырат. Аталган концепция өкмөттүн кароосуна жөнөтүлгөн, азырынча кабыл алына элек. Шариятыбызда эң көп таргып кылынган нерсе садака бергиле дейт. Ушул өлүмдөрдүн ичинен жагымсыз жаман өлүмдөн, капилет өлүмдөн сактайт деген пайгамбар хадиси бар. Демек дайыма садака берип жүргөн адам жаман акыбалда өлбөйт. Өлүмү жакшы абалда болот. 19 миң каражат калды, мынакей эже алып коюңуз. Бул балам бешедесте басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере алмадым. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла ыраазы болсун. 19 миң каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун Эмбанкы Курстанбек Б деп чыгат, Мукамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көптү көрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу остеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Алла ыраазы болсун. Жардам бергендерге. Эмнени каалайт элеңиз азыр? Ушул балам бешедесте басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере алмадым. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд Эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге аталып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Министрлик жыл башынан бери өлкөдө 16 миң иш орду түзүлгөнүн айтты. Кыргызстанда жыл башынан бери 16 миң жумушчу орду түзүлгөнүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Ведомство жыл соңуна чейин 38 миң иш ордун түзүү милдетин алган. Жумуш орундары социалдык контракт программасынын алкагында 9,8% миң, акы төлөнүүчү коомдук жумуштар 5,8 миң, жеке ассистенттин кызматы 446. Гөлдөгү сел 380 үйдү, дүкөн, пансионаттарды каптады. Ысык көл районунда нөшөрлөгөн жамгырдан улам келген сел 380 үйдү, 11 дүкөндү, 5 пансионатты каптаганын аталган облустун администрациясынан билдиришти. Өзгө чыгардал министрлигинин маалыматына, Булан Сөгөтү айылында ташкындаган суулар Ысык көл Аврора санаторийинин
Аврора плюс эс алуу борборунун аймагын каптаган. Селден корумда айыл көбүрөөк жабыркаган. Улай суу 300гө, 5 дүкөнгө, Семирам жана Нептун эс алуучу жайларына кирген. Окуя көбү болгондор Карвен ысык көл эс алуу борборуна жайылган айтышты. Эске салсак 18 августта ысык көл облусунда катуу сел жүргөн. Ысык көл, Тоң жана Жетөгүз районунда да өзгөчө кырдаал режими жарыяланганын өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришкен. Селдин кесепетинен жоюуга 350 адам атайын техникалар менен чыкты. Мейкинбек Абдалиев депутаттык мандатынан ажыратылды. Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Мейкинбек Абдалиев мандатынан ажыратылды. Чечимди борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйында кабыл алган. Абдалиев депутаттыктан өз ыктыяры менен баш тартып, арыз жазганы белгилүү болду. Анын ордуна тизме боюнча Арсланбек Эгембердиев эл өкүлү болуп келмекчи. Мейкинбек Абдалиев 1976-жылы 11 февралда Жалал-Абад облусунун Нокен районунун Масы айылында туулган. Акылбек Жапаров Кыргызстан өзүнүн амбициялары бар өлкө катары таанытууга тийиш. Кыргызстан ири долбоорлорду ишке ашырууга даяр жана чоң амбициялары бар өлкө катары өзүн билдирүүгө тийиш. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттик администрациясынын кызматкерлери менен болгон жыйын учурунда айтты. Учурдагы реалдуулуктун чегинен чыгуу зарыл болгон мезгил келди. Камбарата биргесин. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырууга даяр чоң амбициялары бар. Түптөлгөн өлкө катары Кыргызстан өзүн дүйнөгө таанытууга тийиш деген өкмөт башчы. Төрага өлкөнүн өнүгүүсүнүн жаңы этабы курулуп жатканын белгилеген. Ал азыркы Кыргызстандын заманбап эгемендүүлүгүнүн жана мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышынын маанилүү этабы болгон Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында быйыл ири долбоорлор ишке ашырылып жатканын эске салган. 100дөн ашык өнөр жай ишканалары жана 100 социалдык объекти ишке киргизилерин токтолгон. Моди, Стандарт, Пюрс жана Фёч агенттиктеринин суверендүү рейтингтеринде Кыргызстандын позициясын бекемдөө маанилүү экендигин белгилеген. Биздин милдет бул рейтингтерде өлкөнүн позициясын жакшыртуу, ал инвестиция тартууда, кызматташууда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Биздин реформалардын прогресстерин жана жакшы жакка умтулуунун натыйжасын дүйнө көрүшү үчүн колдон келгендигин баарын кылышыбыз керек. Биздин стратегиялык максат өлкөнүн стабилдүүлүгүн жана гүлдөп өнүгүүсүн камсыз кылууга умтулуу деп айткан Жапаров. Кыргызстандын Давос дүйнөлүк экономикалык форуму, Дубайдагы дүйнөлүк өкмөттүк саммит, Азия жана дүйнө өлкөлөрүнүн ортосундагы диалог үчүн эң чоң аянтча Баодогу Кытайдагы Азия экономикалык форуму сыяктуу ири аянтчаларда болуп, ага катышууга умтулуш керектигин белгилеген. Ал республиканын 2030-жылга чейин буунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кириши, аны менен катар эле 2030-жылга чейин ИДПнын көлөмүн 30 миллиард долларга жеткирүү керектигин эске салды. Жапаров президенттик администрацияда иштеген кызматкерлеринен максималдуу берилгендик, чыгармачылык, мамиле жана жогорку натыйжаларга жетүү үчүн дайыма умтулуу талап кылынаарын белгилеген. Биздин ар бир кадамыбыз, ар бир чечимибиз менен жарандарыбыздын бакубаттуулугун жогорулатууга, өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы позициясын бекемдөөгө багытталганда иштейли. Кыргызстандын чоң мүмкүнчүлүктөрү бар, келечеги кең өлкө экенин бүт дүйнөгө көрсөтүүбүз керек. Аракет кылуу мезгили келди, деди Акылбек Жапаров. Рыбаков Россия билим берүү жаатында дайым Кыргызстанды колдойт. Россия Кыргызстанды билим берүү жаатында дайым колдоого алат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президентинин аймактар аралык жана маданий байланыштар боюнча башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Антон Рыбаков Кыргыз-Россия билим берүү жарманкесинде билдирди. Ал Ысык көлдө өтүп жаткан иш-чаранын алкагында Россиянын алдыңкы окуу жайларынын өкүлдөрү катышкан 130га чукул лекция, семинарлар, мастер-класстар пландаштырылганын белгиледи. Рыбаков өз сөзүндө 2030-жылга чейин КРСУнун жаңы кампусун ишке берүү мерчемделип жатканын кошумчалады. Анын айтымында курулуш окуу жайдын бейнесин өзгөртүп, билим берүү рыногунда алдыңкы сапка чыгарат. Жарманкенин катышуучуларына ыраазычылык билдирем. Биз бул жакка билим берүүдөгү мыкты саамалыктарыбызды алып келдик. Кызыгуу туудурат деп үмүт артабыз. Россия Кыргызстанды дайым колдойт. Өлкөнүн билим берүү тармагында ири өзгөрүүлөр болуп жатканын байкап келебиз, деди Рыбаков. Сузак округу боюнча шайлоого катышууга 12 киши арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясына бир мандаттуу номер 13 Сузак округунда мөөнөттөн мурда өтчү шайлоого катышуу үчүн 12 киши арыз берди. Бул тууралуу аталган мекеме кабарлады. Талапкерлердин арызын кабыл алуу 22 августка чейин уланат. Шайлоо 22 сентябрда өтөт. Сузак шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келген депутат Тазабек Икрамов 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшырган. Ошол эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын карап мандатынан ажыраткан. Икрамов депутаттык
баштыктан кетүү өз чечими болгонун Facebook'ка жазган. Айрым депутаттар ал атайын кызматка суракка барып маанай жок жүргөнүн азаттыкка айтышкан. Буга чейин Жогорку Кеңештин бир топ катар депутаттары мандатын таштап кеткен. 25 апрелде Ысык Көл бир мандаттуу округунан шайланып келген депутат Максатбек Сарбагышев мандатын тапшырып берген. Анын алдында Ишеним фракциясынын депутаты Эмилбек Жусупов Ноокат округунан шайланган, Жусупбек Коргонбай уулу Свердлов шайлоо округунан келген, Шайлообек Атазов Кара Суу округунан Искендер Матраимов, Баткен округунан Нурлан Ражабалиев, Ош округунан шайланган Айбек Осмонов жана Ата Журт Кыргызстан партиясынын катарында шайланган Абдывахап Боронбаев арызынын негизинде мандатынан ажыратылган. Жогорудагы бир мандаттуу округтарда мөөнөтүнөн мурда шайлоолор өтүп, жаңы депутаттар шайланды. Партиялык тизме менен парламентке келген депутаттардын ордуна кезектеги талапкер мандат алышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 апрелде Шамалдысай шаарында чегара кызматында иштегендерге жаңы үйлөрдүн ачкычтарын тапшыруу иш-чарасында сүйлөп жатып, Жогорку Кеңеште мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Мамлекеттик курулуш Бишкектеги курулуш компаниясына 200 000 сом айып пул салды. Бишкек шаары боюнча архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы тарабынан Космическая номер 96 дарегинде курулуп жаткан темир бетон, каркас жана бетондун бекемдигине экспертиза жүргүзүлгөн. Архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча комиссиялык текшерүүнүн жүрүшүндө объекттин курулушу Тагайбей ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндө мыйзамынын талаптарын бузуп жаткандыгы аныкталган. Буга байланыштуу 200 000 сом өлчөмүндө административдик айып пул салынды. Андан тышкары курулуш процессинде техникалык регламенттердин талаптарын бузгандыгы үчүн Capital Строй Сервис ЖЧКсына 15 июлда токтом чыгарылды. Ошондой эле 35 000 сом өлчөмүндө айып пул салынып, учурда айып пул төлөндү.